урматтуу коомчулук, мен эгемендүү Кыргызстан өлкөсүнүн эгемендүү жаранымын. Бүгүнкү күндө миллиондогон улуттар эгемендүү өлкөгө зар. Биз эгемендүү болуп туруп, алакандай мамлекетибизге аздектей албай, кааласак келип түкүрүп, кааласак желекелеп, кааласак шылдыңдоо иретинде ар кандай терс көрүнүштөрдү кылып келебиз. Өзүңөр көргөндөй, мына кече жакында ушул Борбордук аянтка бир кыргыз мырзасы келип түкүрүп кетти. Балким биз азыр ушул басып жүргөн жерде ата бабаларыбыздын сөөгү жаткандыр. Апрелдеги болгон окуядан кийин бул жерге дагы 100гө жакын адамдын каны төгүлгөн. Түкүргөн жигит ошол набыт болгон адамдардын канын үстүнө келип түкүрүп, өзүн баатыр эр катары көрсөтүүдө. Урматтуу жаштар, силер Борбордук аянтка келип түкүргөн маданиятсыз, адепсиз адамдын артынан үлгү көрсөтпөй, илимдүү, билимдүү, бийликтикке умтулган жаштардан үлгү алат деп ишенем. Анын ушул Борбордук аянтка келип түкүргөн адам ар бир мекендешине, ар бир кыргыз жаранынын бетине түкүргөн болуп эсептелет.